Ассаламу алейкум туугандар. Кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базар жок каналы. Бүгүн мен Бишкек шаарынын батыш түштүгү Вост конушунун 3 км өйдөлүктө турам туугандар. Ушул жерден бир айдоо жери бар экен, сатылуучу. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Азыр биринчи болуп сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Сиздер Машни базар тараптагы Комсомольский көчөсү менен Баян Антоновкадан түз Востко карап чыгасыздар. Восттон кийин 138-маршрутканын конечныйын дагы тоо тарапты карай 2 километрде, 2,5 километрде басып келсеңиздер, ушул жерди көрүп аласыздар. Келгенге мына көрүп турганыңыздай жол бар. Бул жакта суу деле бар экен, туугандар менекей. Суунун башы бул жерибиз. Аянты 2,5 гектар. Азыр жакынына барып сиздерге көргөзөм. Агордо Эркинтоо конуштарына 3 километр аралыкта, Машне базарына түзүнөн эсептегенде карта менен карадым. 5 километр аралыкта жайгашкан. 138-маршрутканын конечныйыны 2,5 километр аралыкта экен. Азыр эле сиздерге көргөзгөн жолдон кийинки биринчи эмес, андан кийинки экинчи жер бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу жер экен. Туугандар, жердин аянты дагы бир эскерте кетейин. 2,5 гектар. Азыркы учурда беде себилген. Мынакей. Почти даярдалып калыптыр бул деле. Границалары. Бул чыгыш границасы бул жерге чейин, туугандар, мына байкалып эле турат. Анан батыш границасын деле көргөзө кетейин сиздерге. Документтер боюнча жер ээсинин атында экен, жашыл китеп. Ушул поливной жер деген документи бар экен, туугандар. Азыр сиздерге батыш тараптагы границасын көргөзөйүн. Анан түштүк тараптагы, тоо тараптагы границасы тиги көрүп турган бактарга чейин. Бактын түбүндө чоң арык бар экен, туугандар. Суунун башы экен. Анан ушул арык менен түз бир аз чыгышты карай барсаңыздар, ал жакта БЦР суу жиналган жер да бар экен. Дыйкандар көрүп аткан болсо, туугандар, бул жакта эмне жакшы болот? Бир аз комментарийге өз оюңуздарды жазып кетиңиздер. Негизинен малина жакшы болсо керек деп ойлойм мен. Сиздер өз оюңуздарды жазып кетиңиздер, туугандар. Мына бул батыш тараптагы границасы, ушул жерге чейин, туугандар. Басыны $20,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Эсин номерин экранга калтырамыз, оны окуп сүйлөшүп көрүңүздөр, туугандар. Сүйлөшүүлөр болот. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Суунун башы Вост конушунан 3 километрде өйдөлүктө, 138-маршрутканын конечныйынан 2,5 километр тоо тарапта жайгашкан, туугандар. Анан Агордо конушуна деле 3 километр алалык экен. Мынакей көрүп байкасаңыздар болот. ТЦ2 көрүнүп турат ушул жерден, туугандар. Туугандар, каналдын сүрөтүн басып, мындан кийинки видеолорду көрө кетиңиздер. Дагы мындан башка 1 гектар 30 сотуктук жер, дагы 1 гектардан көбүрөөк дагы бир жер чыгат. Аны да көрүп байкап кетиңиздер. Аны эмес эместериме коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.